Бүгін біз 2020 жылы 29 август мынакей төө ашу Белин төө ашуда туннелдин жанында турабыз. Бу жерде пробка болуп атат. Мына биз суу самырга Кожомкул Балбандын бейитине, музейине баратабыз, бейитине зыярат жасаганы баратабыз. Биздин кыргыздын улуу балбаны болгондуктан биз дагы сыймыктанабыз. Эгемендүүлүк күнүнө карата бүгүн дагы биз Жайыл ата коомунан кой союз Куран окуттук. Мен өзүм Асанкулова Бекбү Согонбековна болом. Кожомкул Балбандын урпактарымын, чоң аталарыбыз. Анан бул шайыр апалар менен коомдун мүчөлөрү менен биз суу самырга баратабыз. Бул жерде кой айдалаттыр, ошондон болуп биякта туннелдин оосунда турабыз. Кана апалар, Тамар эже, эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз элине куттуктуу айтып коюңузчу. Эми айланайын кыргыз элим, кыргыз калкым, мына биз бүгүн суу самырдын белинде жетип баратабыз. Жанагы кыргыз бүт жумура журттун башына түшкөн оор кыйынчылыкта Кудай буюрса жеңип аман эсен биздин Шайыр апа Алыкулдун кыздары группабыз жок, Алыкул кыздарынын намына алган кыздарыбыз Шайыр апалар. Ошо бүгүн ошо Кожомкул атабыздын эмесине барып бата кылып курма эме кылып сыйынып Куран окуп келелди атабыз. Жолдо баратабыз, мына жолдо машина көп, эл көп, кымбыт, абдан жакшы. Көңүлүбүз да ачык. Качадан бери үйдөн чыкпай жаттык элек, беле буулуп кетип баратабыз. Ырдын үстүнө ыр, быйын үстүнө ыр гана бийлеп бакубат жашоону берем. Кудай буюрса каалайбыз, ушуну тилейбиз баарыбыз тең. Рахмат.